Жан дүйнөмдө күнүм бар тийип турган, жүрөгүмдө сүйүм бар сүйүп турган, кулагымда сыйкырдуу тобушуң бар, каным менен айланып жүрүп турган. Карегимде сүрөтү жашайтанын, карайм дагы кайгымды азайтамын. Алда кайдан агылып келип турган, сүйүүсүнүн дилимди тазартамын. Мен сенин балдарыңа эне болгум келет. Ошолорду жетелегениңди, колуңа алганыңды, кубанганыңды, сүйүнгөнүңдү көргүм келет. Мен өзүмө бере турган бул бакытты, бул кубанычты, бул сүйүүнү эч кимге ыраа көрбөйм. Кантип түшүнбөйсүң ушуларды, Арнас? Алло? Анак байке, кандайсыз? Жакшы, ким бул? Бул мен, Элиза. Кайсы Элиза? Тынчыңызды алып жатканым үчүн кечирим сурайм. Эчтеке эмес. Сиз биздин кафенин кардарысыз. Угуп атам. Сиз дайыма келип тамактанып кетчүсүз. Эсиңиздеби? Ооба, эсимде. А эмнеге көптөн бери келбей калдыңыз? Сизде баары жакшыбы? Жакшы эле, жумуштан бошой атсам керек да. Ынак байке, бул менин номурум. Элиза деп сактап коюңуз, Сактаппы. Болуптур.
Алло, да. Угатам. Ынак байке, сиз менен жолуксам болобу? Жолуксам? Ким бул? Бул мен эле, Элизамын. Сүйлөй бер, угатам. Кайра чалып аттым эле. Ынак байке, Угатам, сүйлөй бер. мен азыр эле чалдым го сизге. Кафедеги иштеген Элизамын. Элиза, карындашым. Ынак байке, сиз менен жолуксам болобу? Убактыңыз барбы? Эмне жөнүндө сүйлөшөйүн дедиң эле? Жөн эле, жакындан таанышып. Сен мени жакындан таамай туруп кантип жолугасың? Кайдан билесиң мен кандай адам экенин? Жок, Ынак байке, сиз жакшы адамсыз. Мен билем, мен баарын билем. Эмне билесиң? Сиз алгачкы жолу биздин кафеге келгенде күндөлүгүңүздү унутуп кеткенсиз, эсиңиздеби? Артыңыздан чыгып сизди таппай калгам. Номуруңузду да ошол жактан таптым. Сиз менен таанышып чыктым. Акша уланы, баарысын. Демек сен баарын билет турбайсың. Ооба, бир аз. Макул анда карындашым. Жумуштарым бар эле. Ынак байке, суранам сизден. Номурумду сактап коюңузчу, Суранам, сактап коюңузчу, Ынак байке. Элиза деп жазып коюңуз, Макул, болуптур. Макул. Өткөндөгү келишимдерге кол койдум. Кудай буйрса эртеңден баштап ишке кирише баштайт. Мен да кагаздардын бардыгын даярдап койгом. Кол коюп берсеңиз эле. Буйрса көзөмөлдүү болот. Кандайсың, Ынак? Жакшы, кел. Саламатсызбы? Келиңиз. Кел отур. Кандайсың? Ишиң жакшы жүрүшүп аткан го, Жакшы, жакшы. Көрсө бар экенсиң да. Тирүү экенсиң да. Биз тамактанганы келдик. Чогуу тамактаналы. Рахмат. Иштериң кандай? Аялың жанагындай абалда жатса, үй бүлөң жанантып атса, башка бирөөнүн ишин эмне кыласың сурап? Айбике, сен эстүү кызсың, акылдуусуң. Сен биздин жашообузга кийлишпей эле койчу. Суранам сенден. Сага окшоп басып кетейинби? Бары чиликке салайынбы? Кызың ыйлап сыздап атса, аялың жанантып атса, сага окшоп кетип калайынбы? Я? Не? Сен биздин урушту билесиңби? Билбейсиң. Билем. Билем. Бир аялдын аркасынан болот да ушунун баары. Мейли. Укмуш катын болсун дейли. Бирок эркектик сапатын калыш керек да. Жанагындай абалда кантип аялыңды таштап кетип калдың? Жок дегенде айтып кетпейсиңби? Эмне? Кыйын болдубу? Тез жардамды чакырып, салып коюш. Я? Бир аз да болсо адамгерчилик болуш керек да. Билем. Сен ошончо эле жан тартсаң, күйсөң, ушул сөздөрүңдү досуңа деле айтпайт белең? Эмне деп? Эмне деп? Ушуну айтканы келдиңби? Уктум. Рахмат. Менин башка убактым жок.
Эй, ынак. Ушул кезге чейин Акшола. Сен жакшыңды чыгарып, жаманыңды жашырып жүрбөдү беле? Ынак деп. Жымсалдап. Көрсө сен пас адам турбайсыңбы? Жаман адам турбайсыңбы? Ит экенсиң. Аман эле болчу, Сумкасы калып калды. Мен жеткирип берейин. Чоң кыз. Токтосоңуз. Чоң кыз. Сумкаңыз калып калды, чоң кыз. Мен Ынак Кабылов иштейм. Ынак Кабыловдун жардамчысымын. Телефон номериңизди алсам болобу? Ананайым быттыйган. Ой, бешик бөбек болсун. Рахмат. Ананайындар. Карачы, үйдөн ичи толтур эле бала жыттанып кетти. Берчи мага деле. Берчи. Азыр. Жакшылап карма, абайла. Мен деле бала алып көргөм. Абайла. Мен ой, мурду даан эле атасы я. Ооба. Аты ким аты? Атын Бакыт деп койдум. Айланайын, бактылуу болсун, жакшат экен. Бакыт жакшат экен. Айланайын. Ким койду атын? Өзүм койдум. Азамат. Эй, Бакыт Баатыр, сен деген биздин үйдө жүрөсүң, атаң кайда? Келиңиздер, мен сиздерди тартып коеюн. Кана. Атама жөнөтүп ийейин дегем. Азыр болсо Инстаграмга жүктөгөнчүбүз. Мына, азыркы балдар ушундай замат эле дүйнөгө жайып ишет да. Дагы мындай тартып коеюнчу. Айланайын. Мен жака деле ыктасаң кара. 1, 2, 3 тартам. Болобу? Эми жакындан тартам. Колго тартып аткандай болдук го тим эле. Сонун болду. Сонун болот анан, сонун болбой анан жүргүлөмү тигил үйгө. Алло. Ынак, Талай офиске келип кетти. Кайсы бет менен келди офиске? Эми досум дүйнө үчүн ар кандай кадамдарга барышат экен да. Кандай болгон күндө деле анча-мынча ар деген нерсе бар да. Бирок бул жерде кызыкчылык байлыкта эмес окшойт. Көп суммадагы акча беришсе керек. Менимче беришкенде эмес. Алар дегенде мени изилдешкен. Эмнеси бар, эмнеси жок деп. Анан үйдү изилдешкен. Башкага катталуу экенин билип туруп, эмнеге деп кызыгышкан. Аның деле туура дечи. Бирок биз учпай койбошубуз керек. Адвокаттарга документтерди жакшылап, бирден карап чыккыла дедим. Эртең жообун берет. Эмне болгонун көрөбүз да. Анан калган эми атайын адистер изилдешет. Бирок мен жеке баамда тиги кишиге ушунча акча бар деп жөн эле кол койдуруп алышкан. Коркутуппу? Ким билет? Коркутуппу, алдаппы, айтор жолун табышкан. Ким билет эми акча үчүн баары эле. Болбосо анча акчаны ал киши эмне кылмаган? Балким бул чоң оюндур. Демек, бул жерде бир көз боемочулук бар. Жакында көрөбүз аны. Ынак, качан бошойсуң? Менин азыр 20 мүнөт эле убактым бар. Жарым саат болду келгениме. Мынча күттүргөн адамды жаман көрөм. Келчү дейби? Ушунча күттүргөн адам келбейт го? Макул анда, көрүшөбүз да. Мейли. Саламатсызбы?
Элиза, кандайсың? Жакшы, Окууңду бүттүңбү? бүтүп атам. Азаматсың. Саламатсызбы? Бир аз кечигип калдым, кечирип коюңуз. Элиза, Буйрутма бересиздерби? Элиза? Саламатсызбы? Саламатчылык. Үнүңүз абдан жагымдуу экен. Абдан кооз экен. Жемак ошондой туюлду. Атыңыз да затыңызга жарашыктуу экен. Элиза. Анан дагы айтмакчы, бүгүн менин туулган күнүм. Куттуктайм. Чоң рахмат. Бүгүнкү дасторкон менден болсун. Кечиресиздер, бирок мага бүгүн күн тартибинен чыгып, ачылып, чачылып бир сырымды айтып алууга кичине уруксат бергилечи. Канча адам куттуктады. Кандай жылуу сөздөр айтылды. Бирок эч кимиси мынчалык көңүлүмдү жибите албады. Таң калыштуусу, азыркы мындай бир үзүм дирилдеген укмуш добуш менин жан дүйнөмдү аңтарып, аңтар теңтер кылып жиберди. Керемет добуш. Элиза, кечирип кой. Кечирип кой, Элиза. Бирок мен чындыкты айтып койдум. Рахмат. Сиз да жакшы адам экенсиз. Буйрутма бериңиздер. Буйрутма бериңиз. Дасторкон бизден болсун. рахмат. Туулган күнүңөрдү өткөрө бересиңер го. Мен шашып аттым эле. Сөзгө өтсөк. Анда Элиза. Бул досумду uzatып коеюн, андан кийин келип тапшырык берейин. Биринчиден, туулган күнүң менен. Рахмат. Бүгүндеги башкача күн болуп турат. Чынымды айтсам, эмнегедир ушундай бир сонун маанайымды такыр бузгум келбей жатат. Көптөн бери мындай сезим менде такыр боло элек болчу. Ынак, түшүнөсүң да. Бул жерим башкача болуп кетти. Кудум бир ак жарык, аппак жарык кирип кеткендей болду. Ушул нерсени бузгум келбей жатат. Кечирип койчу. Болуптур, түшүндүк. Анын үстүнө туулган күнүң экен. Мен да шашып аттым эле. Кечке күттүм сени. Эртең жолугуп сүйлөшөбүз. Рахмат. Болуптур. Тамактанасызбы? Ооба. Сизге эмне болгон? Колуңуз калтырап жатат го? Жок, кээде эле ушинтип калат. Жакшы элеби баары? Баары жакшы. Жөн эле билбейм эмне болуп атам. Баары жакшы. Досуңуз кеттиби? Кетти. Эмнеге? Жумуштары бар экен. Сиздин жумушуңуз жок беле? Жок. Эчтеке таппай жатасызбы? Жок, эчтеке көрө албай жатам. Ынак Кабылович сизге ким болот? Аны тааныйсызбы? Бизге келип тамактанып кетип турат. Ал менин душманым болот. Душманым? Ооба. Эмнеге? Канчалаган кыздар анын аркасынан ээрчип жүрөт. Ал аялын тыштады да бөлөк бирөөнө кетип калды. Аны таштап дагы бирөөнү сыздатып кетти. Эң бир начар адам.
Ошондойбу? Сиздин жүрөгүңүзгө жаккан жакын адамыңыз барбы? Жок. Таанышып алалы анда. Менин атым Таалай. Элиза. Жумушуңуз качан бүтөт? Узатып койсом болобу? Алло. Шефтин кабинетинде эч ким жок. Келбейсиңби кофе ичели? Кандайсың? Шеф жокто кабинетин менчиктештирип алдым го. Койчу. Кофе ичесиңби? Ичем, берсең. Рахмат. Бул сүрөттү кайдан алдың? Инстаграмдан. Акшола Асанова. Самат Осмоновичтин келиниби? Ой, кайдагы Самат Осмонович? Бул аял ким экенин билбейсиңби? Журналист. Ынактын аялы. Мурунку. Кой. Акшолабы? Анан бат эле күйөөгө тийип кетти мунун. А жанда ким, күйөөсүбү? Ынак Кабыловичке караганда жакшынакай күйөө таап алыптыр, Кайдагы күйөө? Ойношу. Ынак Америкага кеткенде ушундан бозуп калып анан шеф кетип калганда. Самат Осмонович кайдан? Демек, ал Ынак Кабылович менен калп эле жакшы болмуш болуп, өзү Акшола тарапта экен да. Эми шеф аны эмне кылат билесиңби? Жок. Мойнун жулат, же өпкөсүн үзөт. Анда биздин долбоор ишке ашпай калабы? Так, ана. Бир аз чыдап кой. Угуп атасыңбы? Бутуңду бош кой. Ай кыз, бутуңду бош кой деп атам. Чыда кой. Чыда. Демал дейм, бала туп чыгат. Демал. Аз калды. Демал. Gel adat. Boldu ilaba. Çoğ demal. Dağı demal. Bol. Boş koydu atam men. Mına. Az kaldı. Balanın başı kıpçılıp kalat. Merim, tüz jat Merim. Boldu. Mına az kaldı. Boldu. İlaba. Kana. Emi bir inip koy. Balanın başı kıpçılıp kalat. Boldu. İlaba. Kap. Demal. Biraz çıdasan. Boldu.
эже, мен балам качан бересиңер? Эмнеге анын үнү чыкпайт? Балаңдын атасын жек көрөм деп атпадың беле? Мен аны жек көрөм. Балаң чымчык болуп учуп кетти. Не дедиңиз? Кандай дедиңиз? Балаң чарчап калды. Эме иштек эмес, али жашсың. 16-га да чыга элек экенсиң. Дагы төрөп аласың. Андан көрө ден соолугуңду кара. Хай. Мерим. Ач көзүңдү. Уктаганга али эрте. Ач көзүңдү. Мерим. Болду. Укта багына. О, кандайсың жаным? Кел отур. Ынак Каулович келдиби? Маанай кандай, жакшы элеби? Күндөгүдөй эле. Эмне болду? Кечээки сүрөт интернетти дүң кылып атат го. Койчу. Эмне деп? Ынак Осмоновичтин аялы журналист Акшола Асанова ойношунан уул төрөдү. Бирок ал ымыркайдын атасы ким экени белгисиз. Же Самат Осмонович. Мына ушундай. Болушу да мүмкүн. Кошуна дейби? Аны ким жазыптыр? Билбейм. Экөөбүз ушуга туруштук беришибиз керек. Ооба, ошончу керек го. Буйртма бердиңби? Мен сени күтүп аткам. Кел, бүгүн өзгөчө күн. Өзгөчө тамак жейбиз. Чоң кыз. Саламатсызбы? Бүгүн бизде өзгөчө күн. Өзгөчө тамак жейил дегенбиз. Кайсыны сунуштайсыз? Бизге азыр карап көрөйүн. Балык жесекпи? Мейли. Менюдагы тамактардын бардыгы бар. 2 балык. Кандайсыңар кыздар? Жакшы. Кандай эс алып атасыңар? Рахмат, жакшы. Температураңарды өлчөттүңөрбү? Ооба, өлчөп кетти. Мерим, кандайсың сен? Эмне болду? Болуп тургула, андай эс ала бергиле. Мейниз, рахмат. Байкуш. Керес деген келин бар эле го эртең менен. Сен менен чогуу төрөдү беле, Меримка? Ошол каза болуп калыптыр, байкуш. Жашынакай төрөп келип отуруп эле. Кан басымы көтөрүлүп. Ысык чай ичиптир. Ысык чай ичкенден кийин эле шалак этип артка жыгылыптыр. Ошол боюнча жок. Кызым баары 3кө чыгып калган. Сен мени төрөп аткан
Сен мен төрөдү эле Мээрим. Байкуш ая. Карач, балам атасына окшош бекен деп кыялданып атып жок. Туруп эле бир заматтын ичинде жок. Анын күйөөсү ким эле? Баарыбыз эле билебиз, журналист бар го? Адис деген. Ким эле? Айдаров Адис деген. Адис. Ой, байкуш ая. Мээрим, сен дагы төрөйүн деген оюң барбы? Жашсың дагы, төрөп аласың. Анчалык кайгырба балам. Кудайым берем десе, буюрса дагы балалуу болосуң. Мерим, апасы жок эми. Кудай үчүн эмизип койчу. Сага дагы жакшы болот. Эмчегиң сүт деп кетпейт. Ошентчи, Мерим. Ошентчи. Мына. Ынак, мен сага бир нерсе айтайын дедим эле. Тиги интернетти көрдүңбү? Интернетте жок. Эмне экен? Акшоола жөнүндө жазышыптыр. Не деп? Ошо тиги Акшоола никесиз бала төрөп, атасы белгисиз Самат Осмоновичпи же Арнаспы деп жүрөт. Ким? Самат? Мен да биринчи укканда аябай таң калдым. Анан интернеттен көргөндөн кийин сага айтып коеюн дедим. Анткени баары билип окуп эле жүрөт, сен эле билбейсиң. Билсең? Биринчи укканда мен аябай таң калдым. Кантип сендей жигиттин башына аттайт, бул кандай аял? Мен сага дайым айтам го. Акшоола сага татыксыз. Сен болсо аны дагы деле унута албай жүрөсүң. Эй, аял башы менен андайды мен дагы кечире албайт болчумун, ынак. Самат. Самат Осмонович. Саматың мага башынан эле жакчы эмес. Мен сага айтсам, сен болсо мени ага орой сүйлөйсүң деп урушуп койчусуң. Ал мага тийишкенсип да жүргөн. Анан айтпайсың башында эле? Айтсам сен ишенбей койбодуңбу? Мага алып берем деген машиненин акчасын дагы ага коротконуңдан аны калп эле каралап атат деп ойлойт дедим да. Сен ага канча жардам бердиң, анын эмеректерин сатам деп. Бизнесине бүт жардам берип, канча акча короттуң, чет өлкөгө канча барып келдиң. Эми карабайсыңбы? Экөө жыргап, жанагынтип. Экөөнү тең жек көрөм. Самат байке. Акыл сурап коем да. Телефон чалып. 200'дü. Эми сен? Самат. Сен аны банкрот кылып итакмагын чыгарышың керек. Сарптаган акчаларыңды бүт кайтартып ал. Ар тараптан тузак салып, капкан коюп аныбы? Кантип ушундайга барсын мен. Ой. Самат Осмонович. Эмнеге адамдын баары ушундай? Мен жакшы көргөн, мен сүйгөн адамдын баары мага душман болуп чыкты го. Же жашоо ушундайбы?
Жаным, көп ойлонбочу. Жүрөк оорулуу болуп да бүтмөй болдуң ошолордун айынан. Акмактар десе. Бул жашоо жалган. Өмүр сүйүү баары жалган. Бир акылман жүзгө чыгып өлөрүндө мен адамдарды өмүр бою, мен адамдардын жүзүн, адамдардын жан дүйнөсүн изилдедим деп, бир дагы жүз, бир дагы жан дүйнө тапкан жокмун деп. Биринчисин ассаң, экинчи жүзү, экинчисин ассаң, үчүнчүсү, анан дагы. Бирок адамдардын чыныгы жүзүн тапкан жокмун деп. Мен арманда кетип баратам деп. Мен муну бала кезде окугам. Бирок ишенген эмесмин. Көрсө ушундай экен. Мен кеттим. Мен жалгыз каламбы? Жакшы кал. Ынак. Ынак дейм. Acar arman жазы жамгыр жады жар жарым бөлүп салды тактыр шолаң ак шолаң алолосо ынанганың ынагың мен улам карап сен тарапты андай эми кайрадан баштайлычы күздүн демин гүл менен байлайлычы жазгы бакта жарым мен күтөм сени куса болуп изденип келдим жаным сусаганбы биздеги сезим жаным гүлзарлардан жарым мен күтөм сени